17 январ бүткүл дүйнө жүзү боюнча чыгармачылык жана илхом күнү белгиленип жатат. Андыктан бүгүн биз Талас шаарындагы Атай Огонбаев балдар музыкалык мектебинде турган чагыбыз. Өзүңүздөр уккандай бул жакта пианинонун үнү жаңырып жатат. Анда эмесе биз кирип көрмөкчүбүз. Assalamu alaikum. Кандайсыз жолчу? Ассалам. Коридордун баарын жаңыртып, пианино ойнотупсуз. Ошондуктан сизге кирип калдым. Айтсаңыз, кайсыл чыгарманы ойнодуңуз жаңы? Моцарттын 6-чы сонатинасы бул. Баягы илгери Күрөңкеевди окуп жүргөндө ойногонбуз, ошону эстеп, жаңы ойноп отургам. Мындайча айтканда ностальгия алып аткансызбы? Анан баягы айтсаңыз, бүгүн 17 январ бүткүл дүйнө жүзү боюнча билесиз да? Чыгармачылык жана илхом күнү бүгүн. Андыктан чыгармачылык үстүндөгү инсандарды кесиптештерибизди баягы бүгүнкү кесиптик майрам менен деп айтсак болот да, куттуктап кетсеңиз болот келиңиз. Анда эмесе ушул мына бүткүл дүйнөлүк чыгармачылык илхом күнү менен баардык кесиптештеримди, баардык чыгармачылык адамдарды чын жүрөктөн куттуктамакчымын. Сизди да куттуктайбыз. Жолчу агай, ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге. Жакшы келечектеги музыкалык жаатындагы инсандарды тарбиялап өстүрүп жүрө бериңиздер. Рахмат. Ал эми биз болсо сапарыбызды алга карай улантабыз. Бул бөлмөдө болсо өзүңүздөр уккандай комузтун кайрыгы жаңырып жатат. Мындай кооз күнү ким чертип атат? Келиңиздер чогуу көрөлү. Мынакей өзүңүздөр байкагандай бул жерде азыр сабак учуру өтүп жаткан экен. Урсатпаз элеже. Кандайсыз? Саламатсызбы? Айтсаңыздар, сабак учурунда кайсыл күнү чертиңиздер жаңы эле? Биз азыр Атай Огонбаевдин кыз кербес күүсүн ойноп атканбыз. Кызыма түшүндүрүп берип атам, кайсыл жерде кандай шарттуу белгилер бар, кайсыл жерин терип алыш керек, кайеринде кол ойнотуп бериш керек деп. Анан эгер керек болсо азыр сиздерге мына баштан аяк чертип берейин. Окуучу дагы угуп ошол күнү билет да, кайерден кандай кылыш керек экенин. Анда эмесе күүгө келиңиздер чогуу көңүл буралы. Атай Огонбаев кыз кербеси Айжан 2-чи томдо ойнойбуз. Тональный ля мажор, 2/4 өлчөмдө. Мына башында көрсөтүп берейин. Чейин өтөбүз, эми сен мага кайра кайталап туруп ушул жерге чейин ойноп бер. Кеттик, жай. Солси. Башына кеттиңиз кайра. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чыгармачылыкта ушундай бир жакшы ийгиликтер жаратып жүрө бериңиздер. Биз болсо алдыны көздөй өз ишибизди улантабыз. Баракелде, ассаламу алейкум. Эрлан мырза, кандайсыз? Жакшы. Айтсаңыз, кайсыл күнү аткардыңыз жаңы чокочордо? Элдик күн Бекташ деген көбүз.
Негизи эле ушул чопочор музыкалык аспабына кандайча кызыгып калдыңыз? Чопочорго негизи кыргыз инструменттерине кызыкканбыз. Окуганыбыз 2011-жылдан бери Мурат Абукерекеев окуган жакта окудук. Кийин жогорку билимди окудук. Ошону менен иштеп, ошону менен Ал эми бүгүн баягы бүткүл дүйнө жүзүндө чыгармачылык жана илхом күнү белгиленип жатат. Сиз дагы убакыттан пайдаланып, кесиптештерди, чыгармачыл жактагы инсандарды келиңиз майрамы менен куттуктап кетсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Бүткүл дүйнөлүк чыгармачыл жана илхом күнү менен жалпыңыздарды куттуктайбыз. Бардыгыңыздарга чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз болсо сапарыбызды алдыны көздөй улантабыз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй кичинекей бөбөктөрүбүз бий сабагын өтүп жаткан учуру мына ушундай талыкпаган эмгектин артынан ушундай толуп турган баягы эл аралык, республикалык сыйлыктардын ээлери болуп жүрөт. Биз болсо бөбөктөрүбүзгө дагы чыгармачылык эргүүлөрдү жана бийиктиктерди кааламакчыбыз. Биз болсо Атай Огонбаев балдар музыкалык мектебинин чыгармачылык атмосферасын сиздерге чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Биз дагы бир жолу чыгармачылык инсандарды бүгүнкү чыгармачылык жана эргүү күнү менен чын дилибизден куттуктайбыз дагы да албан эргүүлөрдү, ийгиликтерди каалайбыз. Сыймык Барманов, Калмурат Мейманбеков, Атайын таңкы талас программасы үчүн.